Кандайсыздар, айымдар жана мырзалар? Бизди дайыма күтүп уккан биздин сүйүктүү угармандарыбыз, катталуучуларыбыз, көрүүчүлөрүбүз баарыңыздарга салам. Мен болсо Аку, сиздер менен чогуу бүгүн 10 мүнөттүк подкастта кантип таарынбай кое алам? Мына ушул жөнүндө сөз кылалы. Мурунку подкасттардын биринде биз таарыныч адамды ууландырат, таарыныч ар кандай ооруларды пайда кылат, таарыныч адамдын жүрөгүн кысып коёт, сыгып коёт, жашоосун айланадагыларын баарын ууландырат деп айта кеткенбиз. Демек, негизи эле таарыныч бул адамга жакшы таасир тийгизбегенин билебиз да. Мүмкүн кийинки күндөрдө ошол жөнөкөй гана таарынычтын таасири жөнүндө сөз кыларбыз. Бирок бүгүн мен ошо кантип таарынбай кое алам? Кантип биз өзүбүздү изоляция кыла алабыз? Кантип биз өзүбүздү коргой алабыз? Кантип биз өзүбүзгө мындай бир коопсуз жай түзө алабыз? Мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Буга албетте бизге кимдир бирөөнүн кеңеши керек. Анткени мындай таарынчаак адам, көңүлүнө жакын алган адамдын жүрөгү мындай ачык жара сыяктуу, мынтип өтүп баратканда эле жел болсо деле үшүп калат. Бир нерсе тийсе дароо ачык жарага тийгендей секирет, мындай көп да ушундай учурлар. Ошондуктан биз бүгүн ушул таарыныч жөнүндө сөз кылардын алдында кантип таарынбай кое алам? Учурда сиз кимдир бирөөнө таарынып жатасызбы? Мен болсо, достор, чындыгында айтсам, учурда бирөөнө таарынып жаткан маалым. Ушундай бир катуу таарынып атам, бирок өзүм жок. Аку, сен таарынбашың керек. Андай кылба, андан көрө муну жеңип чык деп ушинтип атам да. Мүмкүн сиздер мага жардам берерсиздер, мен сиздерге жардам берермин. Ошентип биз жүрөгүбүздү мындай ушундай жагымсыз сезимден сактап каларбыз. Таарынып көрдүңүз беле? Акыркы жолу качан, кимге таарындыңыз эле? Кайсы учурда таарындыңыз эле? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз, биз күтөбүз. Анан дин жолундагы адамдардын көпчүлүгү таарыныч бул күнөө деп айтышат, Сага таарынып эмне бейишке кирбей калмак белем деп айтышат да. Бир чети карасаң, бул дагы мындай таарынбай коюуга жакшы мотивация. Мен эмне сага таарынам деп жүрөгүмдү кирдетип бейишке барбай калмак белем деген сөз. Эл оозунда жалпы айтылганы менен, бирок бул сөздүн чындыгы зор. Таарыныч жөнүндө айтаардан мурун мен бир кичинекей аңгеме жөнүндө бөлүшкүм келип атат. Эки ынак достор жашашкан болот бир нече жылдар мурун. Анан экөөнүн күндөрдүн биринде экөө бирөө менен урушуп кетет дагы. Досу экинчисин бетке чаап ийет. Анан ошондо досу аябай капа болуп, бетке жеген досучу барат дагы анан кумдун үстүнө жазып коет да: "Досум мени бүгүн бетке чапты" депчи. Анан экөө андан ары сейилдеп, андан ары жолун узатып кетип бара жатып сууга түшүп атат. Сууга түшүп атканда ошол баягы бетке жеген досу сууга чөгө баштайт да. Сууга чөгүп, кыйкырып, ушундай бир аракет кыла баштайт. Анан баягы досу чуркап келип, сүзүп келип аны куткарып чыгат. Анан досу болсо суунун жегине чыгып алып, анан ташка жазып атат: "Бүгүн мени досум куткарып калды" деп. Анан анда айтат да берки досу: "Досум, жана сени бетке чапканда кумга жаздың. Эми сактап калсам ташка жазып атасың. Эмнеге?" дейт. Анда досу: "Мен ойлойм, жакшы иштер ташка жазылышы керек. Алар биздин эсибизде дайым түбөлүк калышы керек. Ал эми жаман иштер кумга жазылышы керек. Анткени аларды шамал учуруп кетет" дептир да. Бул дагы абдан сонун чындыгы бар, Караңызчы, канчалык мааниси бар. Биз кантип таарынбай кое алабыз? Психологдордун кеңешин карай турган болсок, алар мындай дешет: кээде өзүбүз байкабай таарынууну адат кылып алабыз да, бат эле таарынып калабыз деп, ал аркылуу каалабаганыбызга жетмейинче көгөрөбүз. Бирок бул туурабы? Таарынычтан кантип арылам? Биринчи, мен таарынгым келген учурларды байкап салмакташым керек. Ошол учурдагы өзүмө жакпаган сапаттарымды мойнума алышым керек. Мен ушу сразу эле кыйкырыйм да, ошоном туура эмес. Башка бирөө деле мага ушинтип кыйкырса мен деле ушинтмекмин да деп, ошол жагдайга кайра кайтып барып, өзүңүздүн сүйлөгөн сөздөрүңүз, өзүңүздүн иш аракетиңизден анализ жасаңыз. Мен эмнени туура эмес кылдым деп. Кийинки кезекте: "Ооба, чын эле мен тууралуу эле айтыптыр. Мен болсо таарынып алдым да" деп өзүңүзгө айтып, ошол сезимден арылганга дароо аракет кылыңыз. Эмнени туура эмес айтты? Эмне жөнүндө сиз жөнүндө эмне айтты? Сизге кандай баа берди? Мына ошолорду бир сыра карап, баамдап көрүңүз дагы, анан толугу менен баш тартыңыз. Кийинки, өзүңдүн кемчилигиңди мойнуңа алып, оңдогонго аракет кылганың үчүн өзүңдү мактап, шыктандырып, керек болсо белек дагы берип коюңуз. Анткени сиз өзүңүздүн катаңызды көрдүңүз да. Экинчи ушинтип сразу эле кыйкырбай, мондай кылбасам кийинкиде, же болбосо беттен албай эле койсом болмок. Ошол катуу сөздөрдү айтып койдум, жөн койсом болмок деп анализдедиңиз да, өзүңүздүн катачылыгыңызды түшүндүңүз. Демек, сиз компромисске барганды үйрөнүп атасыз. Ушул каталарыңызды билгенден кийин сөзсүз түрдө: "Аку азамат,
мына бүгүн сага бир темный шоколад алып берейинчи деп өзүңүзгө белек берип коюңуз. Андан кийин эгер мен таарынычты тандабай койсом, жашоом кандай жакка өзгөрөт? Менин жана мага кымбат адамдардын жашоосунда эмне өзгөрөт? Аларга таарынбай баягы көгөрүп койгонум кандай таасир тийгизет деп ойлонуп көрүңүз. Албетте таарыныч сизге терс таасирин тийгизет, сиздин жакындарыңызды капа кылат. Демек мунун пайдасы жок. Анализ жасап көрүңүз. Каалаган нерсеңизге жетиш үчүн таарынычты эмес, чыдамкайлыкты тандап, ар кандай жолдорду издеңиз. Мүмкүн китеп окуйсуз, тренингке барарсыз, кеңеш сурарсыз, айтор мен баары ушуну кылам деп туруп таарынып көгөрбөстөн башка мындай жакшы жол, дипломаттуу жол менен кантип жетсе болот. Мына ошол тууралуу дагы ойлонуп көрүңүз. Таң калыштуусу, мен бир сонун маалымат окудум эле ушул таарыныч боюнча. Биздин жүрөгүбүз достор, таарынычка ыңгайлашкан эмес деген бир сонун насаат уккам да. Анан ошонун китебинде окудум эле. Биздин жүрөк көрсө таарынычка таптакыр ыңгайлашпаптыр. Биздин жүрөгүбүз катуу сөздөргө, адамдын көңүлүн ооруткан нерселерге эч ылайыкташылган эмес. Анткени эң башында бизди Кудай Ата жаратканда, ал жеткилең кылып сонун жараткан, ал убакта күнөө жок болчу да. Анан күнөө киргенден кийин гана бизде ушундай таарынуу, бизде нааразы болуу, урушуу деген нерселер келип чыкты. Болбосо ал учурда бул жок болчу. Ошондуктан биздин баштапкы максатыбыз бул жаратканды даңктоо жана кубанып жашоо болчу. Ошонун негизинде биз бактылуу жашаганбыз. Ошондуктан ушул нерсеге кайтып, жок, таарыныч мен үчүн эмес. Таарыныч мени жүрөк оорулук кылат, стресс кылат. Стресс болсо канчадаган адамдын клеткаларын өлтүрөт, канча деген организмдеги органдарды бузат. Ойлоп жүрөлү. Адам өнөкөт стресс боло берсе ашказан ооруйт. Ашказанда жара пайда болушу мүмкүн. Анын артынан кандайдыр бир онкологиялык дарт пайда болушу мүмкүн. Караңызчы, карап отурсаңыз, сиз жакыныңызга бир нерсени далилдейм, докажет этем деп атып, өзүбүзгө оору тилеп алат экенбиз. Ошондуктан келиңиздер, таарынбайлы, жүрөктү сыкпайлы, жүрөктү кыйнабайлы, анын ордуна жок, мен дипломаттуу түрдө өзүмдүн көздөгөн максатыма жетем деп өзүңүздү колдон келишинче баардык жагынан мактаганга аракет кылыңыз. Достор, мен болсо сиздер менен жакында коштошом. Ага чейин дагы бир жолу сурай кетейинчи. Таарыныч бул сизге тааныш нерсеби? Кандай учурда таарынып калабыз? Ушу жаманы мен да бир айттым эле, биз жакын адамдарыбызга таарынабыз. Анткени биздин күтүүлөрүбүз алардан аябай зор. Биз чоң нерсени үмүттөнөбүз, чоң нерсени күтөбүз. Мунун ордуна эгер ал кылбай койдубу, мейли, деңиз дагы күтүүлөрдү чектейли. Биз мисалы ожидание реальность болуп биз күткөн нерсе башка, бирок реалдуулук башка болуп калат. Бул учурда көңүл калат, деп ирэнжүү пайда болот. Ошондой болбош үчүн реалисттерден болгонубуз жакшы. Мисалы сиз могул жигит абдан сонун экен, ой, мен буга турмушка чыксам бактылуу болом дейсиз. Бирок бул сиздин күтүүңүз. Турмуш курган күндөн баштап анын адамдык мындай кемчиликтери чыга баштайт. Анан сизде реалдуулук пайда болот. Ошондо көңүл калат, мен кимге турмушка чыгып алгам деп. Мындай болбош үчүн келиңиздер, баардык нерсени реалдуу баалайлы, реалдуу карайлы, таарынычты дагы реалдуу карайлы. Таарынуунун мага кереги барбы деп. Албетте эми таарынбай коюш керек десе, бул бизди тепселете бериш керек. Бизди тепселегенге жол бере бериш керек эмес. Биз өзүбүздү сыйлап сүйүшүбүз керек. Бирок ошол улам бизге мындай жагымсыз эмоцияларды тартуулап аткан булактан өзүбүздү изоляция кылып чектеп коюшубуз керек. Мына ошол учурда биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү дагы, жашообузду дагы ууландырбай калабыз. Таарынчактар бар, таарынчаак эместер бар. Сиз кандайларга киресиз? Негизи эле таарынасызбы? Кайсы учурда таарынасыз? Бул тууралуу дагы пикириңизди ылдый жакка жазып коюңуз, мен кубанычта болом. Жана достор, Алкитап Чекит медиа сайты кызматта. Ошол сайтка дагы пикириңизди, оюңузду жазыңыз, биз менен байланышыңыз, керектүү маалыматтардын баардыгын калтырыңыз. Кайрадан амандашканча деп коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Экранда биздин WhatsApp номурдун дареги көргөзүлгөн, сандары ошол жакка дагы суранычыңыз бар болсо, жардам керек болсо, колдоо керек болсо, кандайдыр бир байланышып биз менен таанышкыңыз келсе, анда жазыңыз, күтүп алабыз. Кайрадан амандашканча достор, жакшы туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.